Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Биз азыр Ленинский районунун Чортекова Акунбаева көчөсүнүн кесилишинде турабыз. 4-чү горбольница жак бар го, поворотчу. 4-чү горбольницадан баштап Южный магистральга чейин 135 участокта. Анан кийин ушу 135 участок болгондо ушу бүт эле адамдыкы да, карапайым элдикичи. Анан кийин бияк деген 5,5 сотоктан бөлүнгөн болчу. Бул деген 5,5 сотоктан мындай бизге ар бир адамга бөлүнгөн да, бул участоктарчы. Анан карабайсызбы, эме болот да. Буякта бул адамдар дагы эме болуп чыкканда мындай нааразы болупчу, кандай көчө кандай кетет деген боюнча. Анан кийин биз деген көчө бериш үчүн биякты бир көрсөтпөспү? Мына могу заборлор кетип атпайбы? Забордон баштап бери атайын көчө кылыш үчүн 1,5 соток участоктан бөлүп бергенбиз. Ар бир участоктан 1,5 кыскартып, ошо менен 4 соттук участокко деле биз макул болдук. Азыр генпланда ал деле бар. Бул деген 266-чы токтом менен эметилген, чечилген. Мына биякта үйлөр турат да. Бул оң тарапты эмет койсузбу? Биякта мына үйлөрдүн баары 266-чы токтом менен чечилген. Мына бул деле ушундай эле тротуар кетет, ушундай эле участок болуш керек. Бул да жак ушундай болуш керек да. Мынакей мояктан баштап машиналар өтөт. А бер жагы уже 4 сотокка макул болдук. Уже генпланда баары бар, соттон утканбыз. Бүт бар чечилген уже. Биз жакка чечилген, эми азыр ошону күтүп атабыз уже канча жылдан бери эле. Азыр кагаздар деле турат уже, соттон деле утканбыз. Уже соттон берилген да. Анан кийин эме болуп атпайбы азыр. Бияктан ушу бир адамдар бар экен, ушу өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эметип атат да, тоскоолдук жаратып атышат. Буларды мындай кызыл китеби колдорунда турат экен, 135 адамдын. 266-чы токтомдун негизинде мына жерде мына ушу Чортекова көчөсүнүн оң жагына дагы, сол жагына дагы үйлөр салынып, жерлерге жашоочуларга үйлөр уруксат берилген экен, үй салып алууга. Мына үйлөр турат да. Үйлөр турат азыр бүгүнкү күндө жашап атышат. Соттун чечими чыккан, ал жердечи мына эжекенин. Соттун чечими менен бул жерде үйдү сала бер. Сен ал жерде үй салууга, жашоого акың бар деген соттун чечими чыкса дагы биздин Бишкек шаарынын мэри уруксат бербей атат. Жок. Бул соттун чечими менен не признаю. 17 жылдан бери колубузда кызыл китебиз туруп, биз алган жерибизге үй сала албай жатабыз. Үй сала албай жатабыз деген негизи биз ар кимибиз ар жерде талалап жүрөбүз деген белги деме. Анан айтайын дегеним эле, мына мен өзүм квартиралап, 3-4 жылдан бери кызым тумоолоп калып, квартиралап жүрүп атам. Ушул жерди берсе, биз үй салып, эмдигече кичине болсо дагы өз үйүбүздө жашап калат элек. Тем более возраст келип калганда кыйын экен. Тияка чуркап, бияка чуркап жүрүш, квартира издеш дегендей. Анан биз ишенебиз, мисалы Нуркожоевичке биздин үнүбүз жетет деп. Анткени мыйзам чегинде иштеп атабыз биз. Бирөөбүз келип бир таш түшүрүп, же болбосо ушул үйгө жерге салып алабыз, менин кызыл китебим бар деп эч ким жулкунган жок. Анткени баары мыйзам чегинде болуш керек деген түшүнүк бар экен баарыбызда. Госрегистр боюнча купли-продажа кылып алгам, экинчи лицо болуп калам. Ошого чейин бергенге чейин биз бүт госрегистр бүт бардыгы закон түрүндө берип, андан кийин анан кайра жокко чыгарып ушундай туура эмес болуп атканга мен аябай өкүнүчтөмүн. Анан закон жок болуп атат да бул жерде чындап келгенде. Беребиз деп келип эле берилбей келатат, ушуга чейин биз мыйзамды сыйладык аябай. Эч кандай келип алып бул жерде үй салабыз деп ызычуу болгон жокпуз. Айтайын дегеним ушу биз бербегенден бул архитектурага да бардык. Аларда болбойт дегенден кийин биз сотко бердик. Сотко берип туруп, соттон эме чыкты. Заключение бул эме деп аресттен чыгарылсын, участок берилсин деп. Анан биз архитектурага барганыбызда дагы эле ушул эмени берилбей атышат да, булар эмнегедир. Анан биз таң калып атабыз, бул сотту да признавать этпей калгандарыначы булардын. Соттун чечимин аткарбай атышат деп туруп, кайра сотко эме жаздык дагы заявление. Анан ушинтип эле заявлениянын артынан заявление жазып коюп жүргөн бизге да туура эмес болуп атат да. Мен Алманбет Эмилбек 82-жылдан бери 2-чү группанын ушу 266-чы участканын жаранымын да. 18 жылдан бери ушу квартирада үйлөр чечилбейт, арестте эле. Ал арестте де жазып эме Садыр Нуркожоевичке деле кайрылган убакыттар болду. Ошо Аллах Таала айтат, кимдин бир
Ушуман муктажын чечсең силер менен бирге міндет Аллах Таала сизге дагы ушу биздин муктажыбызды чечип берсеңиз ушул жерде жамааттардын сизге да Аллах Таала сиз менен бирге болот. Аллах Таала баардыгыбызга жеңилдик берсин иншалла. Эми ушу мына баарыбыз эле айтып калдык, 31 январь күнү саат 2-де Бишкек архитектурадан жолукканга чейин ошол жакта 135 участогу бар адамдардын баарына ушу көрүп аткандар, баарыңар уккандар буйрса келгиле. Мыйзам чегинде ген планды карайлы, көрөйлү, ген план боюнча кандай экен. Просто биякта бир сөздөр да кетип калып атат. Эки адамдын өзүнүн кызыкчылыгы деп, эми эки адам десе бул биздин Ажо менен Камчы Кыдыршайыч эмес. Мыякта өзүнүн бир мэр деген бир сөз имиштер кетип атат, анан дагы бир депутаттар айтылып атат. Ошол буйрса эми азыркы биздин президент жана Камчы Кыдыршайыч, Садыр Нуркожоевич ушуну чечип бериңиздер, силерден суранабыз. Биздин кызыл китептерибиз бар. Эми ушуну мыйзам чегинде чечип неметип берсе жакшы болот эле. Себеп дегенде биз алганыбызга 15 жылдай болуп калды. Андан бери көп тоскоолдуктар болду. Жол салынат деди. Бирок биз ошонун баарын мыйзам чегинде күтүп келатабыз, мыйзамды сыйлап. Мыйзамдуу китеп алдык, эми ушу мыйзам жолу менен салганга уруксат берсе. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен ошол жердин жобасын 96-да жашайм, ошол жердин тургуну болом. Мен бул жерде парк болуп атабыз, баарыбыз эле парк болуп атабыз. Бу жерде жашоочулар бар, мурун жер алгандар. Ушул жер алгандарды көп жылдан бери соттошуп жүрөт. Эгерде ушул жерде туура паркка көрсөңүздөр, ошол жерди талаада калтырбаш үчүн ушул жерде соттошуп жүргөндөрдүн жерлери талаада калабы? Ушудан көрө башка жерден участок берсеңиздер, көп нерсе чечилет эле. Ар өз ордунда чечилгенсе, бул сизге ыраазычылык болот эле да. Кудай буйрса, баары жакшы болот. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, ГКМнын башчысы Камчы Кыдыршаевич, Генеральный прокуратуранын башчысы Курманкул Токтуралиевич. Мына ушул бүгүнкү 135 кызыл китеби бар биздин жарандардын укугун коргойт деп биз сиздерге ишенебиз.